70 yıldızım. 22 декабрь күнү Ош Электронун 2 кызматкери 96 жаштагы согуш ардагери Мамат Исмановдун электр жарыгын үзүп кетишкен. Бул боюнча акт түзүлүп, электр тогун уурдап пайдаланган деген жүйө менен 20 000 сом айып пул да салынган. Буга нааразы болгон ардагердин уулу Нурдин Исманов эч кандай себепсиз эле электр кызматкерлери үйдө тинтүү жүргүзүп, зымдарды үзүп кетишти дейт. Акт жазып турдан менин катышуумсуз эле менин ордума да кол коюп, отказ деп 20 000 сомду жазып кетиптир. Мен булардын кылган иштериге өтө нааразымын. Бул улуу ата мекенин согуштун ардагерине жаңы жылган кылган белеги болуп атабы. Эгер ушинтип удостоверениясы барлар эле келип алып көрсөтүп, корочканы көрсөтүп, бир наркотик издегендей, башка издегендей тинтүү жүргүзгөнгө алардын кандай укугу бар? Нурдин Исманов кыштын суук мезгилинде ардагерди кыйын абалга салган электр кызматкерлерине мыйзам тарабынан чара көрүлүүсүн талап кылууда. Карапайым элдин үйүнө бастырып кирип, каалагандай чара колдонуу азыркы бийлик өкүлдөрүнүн жосунсуз жоруктарынын бири экендигин кошумчалап, картайып калган ардагер электр жарыгысыз кокустукка учурап калса, ким жооптуу дейт ардагердин уулу. Улуу ата мекенин согуштун ардагерине кылган эмелери ушундай болду. Мына бүгүн келип светти үзүп кетти. Ал киши жаш баладай болуп калган. Бир нерсе болуп жыгылып, колу путу сынып, эме болсо эмне кылам мен? Кандай ким жооп берет бунун үчүн? Бул бийлик деген вообще эле беспредел болуп кетти да. Ким эле корчкасы болсо келип көрсөтүп, антип мынтип мыйзам барбы жокпу? Ал эми Ош электро ишканасынын Баткендеги өкүлүнүн айтымында ардагер жашаган үйдөгү электр эсептегич анын баласы Нурдин Исмановдун атына жазылган. Анын электр энергиясын уурдагандыгы толугу менен аныкталып, Ош электронун кызматкерлери мыйзамдын негизинде абонентке карата чара көргөн деп билдирди. Барган учурда чындыгында а жерде уурулукча пайдаланганы аныкталган да. Бул съемкаларга чейин бар, съемкалар бар далилденген. Анан 20 000 13 020 киловатт саат электр энергия уурдалды деп перерасчет түзүлүп, суммасы 20 326 сом 34 тыйынга айып пул салынган да. Электр жарыгын үзүп салган Ош электронун инспекторлорунун айтымында уурдоо боюнча бардык далилдүү негиздер болгондугун жана ардагердин уулу Нурдин Исманов менен кошо тасмага да тартылгандыгын кошумчалашты. Бирок аталган керектөөчү түзүлгөн актыга макул болбой, каршылык көрсөткөндүгүн билдиришти. Уурулук жол менен колдонуп жаткандыгы аныкталып, биз тараптан акты жазылып, ППН негизинде кошумча эсеп жүргүзүлүп, базага киргизилди. Андан сырткары акты жазып жатканда керектөөчү биз Баткен иретине келип биринчи жолу мындай нерсеге кабылдык. Абдесте менен бизди урганы. Мына биз өзүбүз эме болуп, ушу бизге тийбей калып ошол керектөөчүгө актын негизинде штраф киргиздик. Баткен району боюнча 20 000ге жакын электр энергиясын пайдалануучу бар. Алардын 2 000ден ашууну электр энергиясынан карыз экендиги аныкталган. Баткен райондук электр тармактар ишканасынын жетекчисинин айтымында, коммерциялык жоготуулардын ордун толтуруу боюнча мыйзам бузган керектөөчүлөргө чара колдонууга милдеттүү экендиктерин билдирди. Мына жылдын жыйынтыгы болуп атат. Бул жылдын жыйынтыгында биз сөзсүз планга чыгышыбыз керек. Товарный продукцияны 100% аткарышыбыз керек. Эгерде бизде да план менен иштейбиз да. Биз эгерде бул нерселерди жасабасак, эгерде биз бизде бир гана мүмкүнчүлүк, биринчи мүмкүнчүлүгүбүз биз электр энергияны өчүргөнгө милдеттүү. Нургазы Жайнаков, 7-канал, Баткен өкүлчүлүгү. Тем более уурулукча пайдаланган адамга, абонентке биз электр энергия бербейбиз.